Салам, бүгүнкү биздин чыгарылыш CSS-ка арналган. Бул эмне болгон тил жана бул тил өз убагында эмне үчүн, кандай максатта ойлоп табылган? Келгиле дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Мурунку чыгарылыштын негизинен HTML боюнча бизде жетишерлик түшүнүк пайда болду. HTML-дин жардамы менен биздин веб документтин структурасын түзөрүбүздү жана ал биздин үйдүн түзүлүшү тартылган сүрөткө окшош баракчабыз экендигин билебиз. Келгиле, эми ага бир аз түс берип, кооздоп көрөбүз. Мисал катары үй түзүлүшү менен болгон аналогияны алып, ага CSS-ти байланыштыруу менен салыштырып көрөлү. Негизи үйдүн түзүлүшү тартылган сүрөт бул биздин план гана. Ал эми биз дубалга кандай обой чаптаарыбызды жана паркет же ламинат колдоноорубузду чечүү менен үйдү кооздошубуз керек болот. Ал эми сайтты түзүү үчүн HTML-дин жардамы менен мисал катары тексттин өзүн гана жаза алабыз. А эгерде бул текстке кызыл түс берүүнү же болбосо калың же курсив тамгаларга айландырууну кааласакчы, эмне кылабыз? Алгач бул үчүн HTML-ге жаңы тегтерди кошконбуз. Мисалы, фонт тегтин жана color атрибуттун жардамы менен текстке түс берсек болот. Б тегтин жардамы менен ал тамгаларды калың кыла турган болсок, ал эми И тегтин жардамы менен ал тамгаларды курсив тамгаларына айландыра алабыз. Ал эми бул 3 тегтин бардыгын бир тегке кошуп койдук. Бул нерсенин бардыгы биздин кодду башаламандыкка учуратып койду. Ошондуктан элементтерге стиль берүү ыңгайлуу жана перспективдүү болуусу үчүн көптөгөн варианттар сунушталып, жыйынтыгында стиль берүү үчүн жаңы CSS тили пайда болгон. Эми бул эмне болгон тил жана ал кандай курамдардан турат? Аны шарттуу түрдө 2 бөлүккө бөлүп алсак болот. Биринчиси селекторлор. Браузерлерге HTML коддорундагы кайсы элементке бул эрежени колдонуу керектиги жөнүндө түшүнүк берет. Экинчиси, ал элементтер кандай көрүнүштө болуусу керектелген шарттар жазылуучу эрежелер. Келгиле, CSS-ти түзгөн синтаксисти кененирээк карап көрөбүз. Бардык CSS чарчы кашага алынуу менен жазылуусу шарт. Алардын алдында сөзсүз түрдө селектор өзү же болбосо үтүр менен ажыратылган бир нече селекторлор туруусу керек. Негизи селекторлор ордуна тегтердин аталышы колдонулат. Биздин мисалда селектор ордуна абзац теги P колдонулуп жатат. CSS кодунда шартты коюуда биринчи касиети, ал эми андан кийин гана ага берилүүчү мазмун жазылат. Color бул тексттин түсү, background бул арткы фондун түсү. Мисалды карай турган болсок, түстүн коду кызыл жана боз. Касиеттин мааниси сөзсүз түрдө кош чекит белгиси менен бөлүнүп жазылат. Ал эми биринчи эреже башка эрежеден чекит үтүр белгиси менен бөлүнүп, кийинки сапка жазылып уланат. Кандайдыр бир боштук же жаңы сапка которуу CSS кодунда эч кандай маани деле бербейт. Жана ошондуктан сиз каалаган өзүңүздүн шартыңызга ылайык каалагандай колдонсоңуз болот. Эми биз стилди кантип түзүү керектигин билебиз. Келгиле эми аларды HTML баракчага кантип байланыштырып кошобуз көрөлү. Кошуу жолунун 3 негизги жолу бар. Биринчи, CSS коду түздөн түз керектелүүчү тегтин ичине style атрибуттун жардамы менен жазылат. Style атрибуту HTML-де белгилүү глобалдуу тег болуп эсептелгендиктен, андагы ар бир тег менен колдонула алат. Бул учурда style атрибутуна маани берүү менен тег ичине жазылып жаткандыктан, бул стиль дал ушул элементке тиешелүү экендигин браузер түшүнөт. Ошондуктан селектор жана чарчы каша колдонулбайт. Экинчи, веб документтин бардык стили head тегинин ичине style атрибутунун жардамы менен жазылат. Үчүнчү, бардык CSS код өз алдынча башка файлдагы папкага жазылуу менен берилет. Бул чекит CSS кеңдиги менен жазылуучу шарт болгон тексттик документ HTML баракчага link тегинин жардамы менен кошулат. Link бул баракчадан көрүнбөөчү, бирок браузерге сөзсүз түрдө колдонулуп туруучу кызматтык тегтердин катарына кирет. Файлды байланыштырып жатканыбызды көрсөтүү үчүн стиль деген мааниге ээ болгон rel атрибуту колдонулат. Сөзсүз түрдө rel атрибутуна стиль деген маанини берип жатканыбыздын себеби link теги абсолюттуу түрдө бардык жакта колдонулуусу мүмкүн болгондуктан байланыштуу.
Браузер бул учурда көрсөтүлгөн стилди таблицалар жазылган файлды табат. Анткени ал файлга чейинки жолду rel атрибутунда көрсөтүлгөн. Андан кийин аны көчүрөт жана HTML документинин тышкы көрүнүшү үчүн CSS тилинде жазылган стилдерди колдонот. Негизден CSS стилин кошуу үчүн биз айтып кеткен жолдордун эң акыркысы көбүрөөк колдонулат. Эми болсо кыскартылган CSS сөзүнүн маанисин чечмелөөгө убакыт келди. CSS Cascading Style Sheets стилдин каскаддык таблицасы. Бардык элементтердин стилинин тизмеси таблица деп аталат. Тактап айта турган болсок, биздин style.css файлыбыз бул өзү таблица. HTML-дин кайсы бир элементине бир убакта конфликт пайда кылуучу эрежелер колдонулган учурда каскад принциби жардамга келет. Бул сыяктуу конфликтти чечүү үчүн артыкчылык эрежелери колдонулат. Келгиле, абзац менен болгон мисалды эстейли. Бизде текстке кызыл түс берилген абзац бар. Эгерде текстин эң алдына дагы бир көк түстү бере турчу эрежени жаза турган болсок, жыйынтыгында биздин абзацтын түсү көк болуп экранга чыгарылып берет. Бул сыяктуу бирдей шарттагы эрежелер бир убакта чогуу жазылган учурда эң акыркы жазылган эреже күчтүүлүк кылып, биринчи жазылган эрежени жокко чыгарат. Стиль берүүдө дал ушундай образда каскад принциби боюнча иштейт. Биз сиздер менен CSS-деги эң негизги түшүнүктөр менен тааныштык. Белгилөө тили HTML-ге салыштырмалуу CSS ал да канча оор. Анткени анда көптөгөн нюанстар бар. Ал эми HTML-де өзгөчөлөнгөн нюанстар деле жок. Элементтерди үйрөнүп алуу менен гана код менен оңой иштей берсек болот. А бирок CSS-те кээ бирөөлөр шахмат менен ойноого салыштырышат. Шахматтагы фигуралардын кандай багытта жүрөөрүн билүү бул шарт болсо, ал эми аны менен ойноо бул өзүнчө бир чеберчилик. Бирок бул CSS кодун колдонуу оор болгону менен анын укмуштуу жыйынтыгы биздин билимди үйрөнүүгө кетирген эмгекти актайт. Анткени CSS-тин жардамы менен ушул сыяктуу кооз өзүбүз элестеткен сүрөттөрдү кооздой алабыз. Эгерде сиз дагы ушул сыяктуу ийгиликтерге жетүүнү кааласаңыз, анда yıldız.com баракчабызга кирип, бардык маалыматтарды алуу менен биздин курска катышууну унутпаңыз. Сиздер менен мен Аилита Желдеңова болдум. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө.